Дени сак бала өлкөнүн келечеги деп коет эмеспи элибизде. Бүгүн биз dabagер көрсөтүсүндө дал ушул балдар оорулары жана анын алдын алуу жолдору туурасында кеп кылалы деп турабыз. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып барам. Саламатсыздарбы? Маекти баштаардан мурун студиябызга келген конокторду тааныштырып өтсөм, Шайлообек Үркүнбаев Сенамент интегративдик медициналык борборунун жетекчиси, фармацевтика илимдеринин кандидаты. Ошондой эле Нургүл Сооронбаева Сенамент интегративдик медициналык борборунун педиатры жана жогорку категориядагы дарыгер. Эң алгачкы эле суроону ушул агай сизге узаткым келип турат. Буга чейин мына сиздердин борбор туурасында кенен маалымат алганбыз, эмне болгон борбор, кандай өзгөчөлүктөрү бар. Эми бул жолку балдар оорусу туурасында кеп болуп жаткандыктан деги ошо балдар ооруларын караган бөлүмүңүздөр туурасында айтып берсеңиздер, канча жаштан канча жашка чейинки ымыркайлардагы же канча жашка чейинки курактагы балдарды кабыл аласыздар, кандай өзгөчөлөнгөн методдор менен иш алып барасыздар? Ассаламу алейкум. Өзүңүз айтып кеткендей эле келечек менен жашайт. Кайсы өлкө болбосун, керек болсо үй биле алдыга план коет, келечекте мындай кылабыз деп. Эми биз келечегибизде жакшы жашайбыз, өндүрүштү көбөйтөбүз, экономикабызды көбөйтөбүз деп эле жүрүп атабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү ар бир 3-чү бала оору төрөлүп атса, каяктагы келечек. Мына бүгүнкү күнү байкап атабыз, букет оору менен барышат. Биз бул өндүрүштүн артка тартканын балдардан, биз мына иштеп аткан энелерден эле байкап атабыз. 2 күндүн биринде эми балам ооруп калды эле жумуштан суранып кетет же таштап кетет. Мына ошон үчүн эгерде өндүрүштү канча бир пикке жетирбесек дагы, экономикабызды тим эле укмуш алтын кылсак, бул эгерде биздин келечегибизде оорукчан балдар болсо, эч кандай жылыш болбойт. Ошон үчүн биз интеграция кылганыбызда ошол себеп, жана ыкман дегенди айтып бергим келип, биз ошо балдарды төрөлүк кезине чейин караганга чейин программаны киргизип атабыз. Жанагы брак и семья деген илгери программа бар эле го. Бүгүнкү күнү мына айтып кетейин телекөрүүчүлөргө, бул факт. Эч текшерилбей туруп эле үйлөнүп алып, үйлөнгөндөн кийин балдары тетиги эмне үчүн урод болуп калып атат? Ошо үйлөнгөн атасынан, энесинен инфекция, внутриутробный инфекция толтура чыгып атат. Урод турмак, оору турмак айтып атпайм. Урод балдар төрөлүп атканы мынакей педиатрлар, инфекционисттер менен калп айттырбайт. Мына ушунун кесепети абдан катуу тийип атат. Текшерилишпей үйлөнөт, азыр толтура. Мынакей эркектер көтөрүп жүргөн, аялдар хронически көтөрүп жүргөн оорулар керек болсо бизге келип текшерип көрсөңүз, биз далдеп беребиз. Обязательно бир инфекция чыгат. Мына ошол балдарга жаман таасир берип андыктан брак и семья деген жакшы биз мына программа келгиле деп атабыз. Үйлөнөрдүн алдында текшергиле деп атабыз. Текшерип туруп үйлөсө кандай сон? Андан тышкары эненин үйлөнүп бала боло элек убакта, зачатие боло элек убакта тамактануу, боюнда болгондо туура тамактануу, кийин балдарга да кандай туура тамактануу жагынан да биз тажрыйба кылып, үйрөтүп, академия ачып туруп биз сабак берип атабыз. Андан тышкары төрөлгөн баланын иммунитетин кантип көтөрүш керек, анын ден соолугун кандай, жанагындай кыйшайган, бүкүрөйгөн, мойну кыйшайып калса, плоскостопия май тамам болуп калса, кантип дарылаш керек, ошонун баарын ашказаны ичи көбөп берсе, кантип массаж кылыш керек болуп туруп, мына укалооду балдарга кантип укалап, анын ден соолугун жакшы кылышка чейин үйрөтүп, биз мына ушундай интеграция ушул жагынан. Анан учетко алып, мынакей бизде педиатр профессорубуз бар, мына Нургүл Мамоновна высшей категория педиатр, дагы бир педиатрыбыз керек болсо массаж жасайт балдарга, патронаж жасайбыз, учетко алып атабыз. Мынакей төрөлгөн балдарыңар болсо, мынакей бизде педиатр барып туруп, кантип караш керек, кантип аны ден соолугун жакшы кылыш керекти үйрөтүп берет барып. Андай да служба бар. Мына ушуну тегерегенде, ушунун алкагында биз иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Мына жогоруда агай айтпады дегиле, туура тамактанууну дагы үйрөтөбүз деп, жана азыркы тапта кош бойлуу айымдар көрүп жаткан болсо, аларга мындай кеңеш катары болсун дегиле, ушу кош бойлуу кезинде, анан төрөлгөндөн кийинки ымыркай 1-2 ай кезинде кандай тамактарды тамактанса пайдалуураак болот? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Берекелүү оорузуңуздар менен куттуктайм баардыгыңыздарды. Сиздин айткан сурооңузга азыркы убакта бизде устаз айткандай балдардын оорусунун көйгөйү биринчи кезекте ошол эне атасынын айрыкча энесинин ден соолугуна байланыштуу. Ал эми ден соолук албетте тамак аш аркылуу,
чыңалмакчы. Азыркы убакта айрыкча бизде жаштар, жаш кыздар жеңил тамактарга, фастфудтарга, жана газдалган суусундуктарга, чипсы, кирешки деген ушундай бир эч кандай пайдасы жок болгон тамактарга алар деген басым кылып ошону колдонгондуктан ошол эле энелер кош бойлуу кезде аларда аз кандуулук көп болуп атат. Кандар аз, гемоглобин аябагында аз болот. Кан аз болгондон кийин балада дагы көптөгөн көйгөйлөр жаралып, анан оорулуу балдар, ара төрөлгөн балдар, ошондой эле жанагы тубаса кемтик деген пороки развития деп коебуз, ошол сыяктуу балдар дагы аябагында көп төрөлүп атат, балдар төрөлүп атат. Ошондуктан биз айтмакчыбыз, биринчи кезекте энелер, кыздар тамак ашка көңүл буруңуздар. Ал тамак аш биздин өзүбүздүн натуралдык тамактар, биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн табигый тамактарга көңүл бурууну биз сунуштайт элек. Урматтуу көрүүчүлөр, араңыздарда ушул суроо боюнча кызыккандар болсо, төмөндөгү номерлерге дагы байланышып, кененирээк маалымат алып, Ат-Түгүл академиясына дагы барып, окуудан өтсөңүздөр болот деп айтып өттүк. Анан мына жогоруда айтып калбадыкпы, химикат деп дароо эле ушул суроону бергим келип калды. Агай, сиз деле жооп берерсиңиз болот. Деги эле мына бүгүнкү күндө дары дармектердин дагы саны көп. Ошол эле балдарга дагы, кош бойлуу айымдарга дагы витаминдерди, фолий кислотасын, же болбосо йодту таблетка түрүндө жазып атышпайбы азыркы тапта дарыгерлерчи? Анан бул канчалык деңгээлде пайдалуу жактары бар жана негизинен муну алмаштырганга сиздерде бир табигый дары дармектер барбы, витаминдер мисалы үчүн? Фармацевтический бизнес деген термин ушу закондо да ошондой бар да. Бизнес деген эмне билесиздер? Тем более biz andan beş beter kapitalistik sistema öttük. Kapitaliste mınaki товар деньги. Senin товарың жана акча ушул эле ойнойт. Ошол учурда мен силерге айтып коеюн, фармацевт катары бизнести түшүнгөн катары бүт дүйнө жүзүндөгү саналуу гана адамдар бул дары дармекти бөлүштүрүп алган өздөрүнө. Рокфеллер. Бир бөлүгү эч ким тийишпейт, антибиотик чыгарат, бир бөлүгү сыворотка чыгарат, бир бөлүгү дагы бир белекетти, анан кийин витамин деп чыгарган да бир бөлүктөрү бар. Азыр витаминдердин аптекада алып атканы натуралдуу витамин алып атабыз деп эч оюңарга келбесин. Натуралдуу витамин жок. Химиялык жактан витаминдир, бирок ал синтетикалык табылган витаминдер. Бүттүк ойлогола, балам жакшы, ал убактылуу жардам берет да болду, кайра тескери таасир. Кийин бул ошон үчүн жакшы болбой, болбосо канча деген түркүн витаминдерди жеп атабыз, эмне үчүн жакшы болбой атабыз деп ойлобойсуңарбы деген суроо туулат да. Андыктан жалаң гана табигый жактан алышыбыз керек витаминди. Бул витаминдер биздин өзүбүздүн сүт азыктарыбызда бар, мал, кой, бүт жактан шорподон ошо гемоглобинине түшүп атат. Анткени койдун шорпосун жебейт, эт жебейт. Эмне үчүн гемоглобин жок? Анткени таттуу жейт. Мен айтарым, жакында эле жакын тааныштар, баласы кыздай болуп калды, 10 жашта болот. Бул эмнеси дасторкондо отурабыз, оз ачканга барганда. Улам конфет жейт, тигиден печенье, конфет, печенье, нан. Жалаң зыян бере турган нерселер, аны кыздай болуп чоюлуп калган. Конфетти алып койсо, жок болуп калса, ийилип атат. Мен айтып атам, бербегилесе атасы талашат, анда тамак жебей ач өлүп калсын андан көрө. Ден соолугун чын каалай турган болсоңор, мен айттым, эмне үчүн сүт ичпейт, эмне үчүн шоруп ичпейт? Анткени конфет ордун толтуруп койгон, ал конфет глюкоза бар жерде витамин, сүт барбайт. Мынакей ачка калтырып койду эле, мен өзүмдүн кол алымда иштегендер. Конфет жей берет, сүт ичпейт деди, сүт каймак жеп сонун болуп калды дейт балдарым. Эмне үчүн? Анткени токтотту конфет берген. Лимонад, наркы эркин бере берчели, ошону менен пичкат этип. Ал каяктагы витамин? Кантта бир да витамин жок, билесиңер, а? Мына ошентип балдарыбызды өлтүрүп атабыз. Өзгөчө мынакей ата-энелер, эркек балдарыңарды сактагыла, таттуу бере бербегиле, кыз теке болуп калат. Бул деген бардыгына маалым, докторлор турат, мени калпайттырбайт. Эстрадиол, бул женский гормон, ошо глюкоза таттуу нерседен көбөйөт. Ошон үчүн кыз теке кийин тестостерон ылдый болуп калган, тукумсуз балдар болуп аткан ошодон болуп атат. Таттуу бербегиле деп өзгөчө балдарга айтып кетет элеми, бардык эле балдарга. Анан ошон үчүн сонун азыктардан беришибиз керек, кол алдында бар, ана биз академияда түшүндүрүп айтып берип атабыз. Кантип жазаш керек тамакты да үйрөтүп атабыз. Айыл жерлеринде тамак жасаганды билишпейт. Айыл жерлеринде тамак кол алдында турган жер жемиш, жашылча толтура нерсе, тамак жасаганды билишпейт. Баягы эле быркыраганда камыр менен бир макарон менен бирдекени кылып отурушат. Мына ошону да биз үйрөтүп атабыз. Балдарга туура тамактануу кантип жасап беришибиз керек.
Түшүнүктүү. Негизинен эле учур бизде саламаттык сактоо министрлигинин арасында дагы ушул боюнча изилдөө жүргүзгөндө, анан биздин Кыргызстандын бүт региондорун баардыгын аралап карап көрүшкөн дагы ар бир үйгө кирип тамак ашын текшерип көргөндө ошол устаз айткандай эле бизде рациондо чай менен гана нан экен, нан менен чай. Бирок мисалы үчүн биздин Кыргызстанда региондо Ош чергесинде мөмө жемиштин бардыгы бар. Баткенде өрүк бар, Таласта лоя маш деген бар, нарында эт бар. Айтор бизде бардыгы бар экен, бирок ошонун бардыгын бизде колдонбойт экен дагы, нан менен гана чай берет экен. Ошондуктан биздин балдардын бардыгы жана жогоруда айткандай ооруларга туш келип атат. Негизи актуалдуу болуп жаткан кайсы көйгөйлөр болуп атат? Балдар арасында акыркы күндөр кайсы илдеттер менен көбүрөөк кайрылып атышат сиздерге? Мен мына азыр Селамат клиникасында иштеп жатып, анализдеп карап көргөндө, мындай бизге бүт республика боюнча келет да балдарчы көйгөйлөр менен. Ошону караганда биринчи кезекте бизде мында өзү көйгөйлөр, оорулар психикалык жана соматикалык деп карайбыз. Биз ошо психосоматика менен келгендер абдан көп. Алар деген жана задержка речи менен келгендер, алар деген энурез менен келгендер, жана башка гиперактивный дети деп келгендер бар. Булардын көйгөйүн биз изилдеп карап көрсөк, бул жерде дагы жана айткандай кош бойлуу кезинде энелер смартфондорду көп колдонгондон, бала төрөлгөндөн кийин балага алаксытуу максатында өздөрүнүн жалкоолугунан алаксытып коюп, балага телефон берип коюп, ошондон дагы балдар аябагандай башка бир керексиз негативди алып дагы баланан кийин бала деген нерв системасы аябагандай булардыкы назик болот да. Аны сакташ керек биз. Ошонун көйгөйүнө анан бизде ошондой гиперактивный задержка речи менен келген балдар аябагандай көп. Бул биринчи көйгөй. Психосоматика менен келгендер аябагандай көп. Экинчиси бизде мына тери оорусу менен келгендер балдарды аябагандай көп. Анда карап көрсөк, жана айткандай тамак ашка көңүл бурбайбыз. Таттууларга көңүл бурабыз, жеңил тамактарга көңүл бурабыз. Натуралдык тамакты бергенге биз эринебиз. Ошондуктан дагы бизде тери менен да оору менен келгендер дагы аябагандай көп. Анан жана башка ооруларда келип турат бизге. Түшүнүктүү. Шалик мырза, айтып өтсөңүз, мына жогоруда айтып атпайбы, тери оорулары деп. Чындыгында жаз жай айларынын келиши менен ушу өспүрүмдөр арасында ымыркы айлардан тарта дегиле аллергиялык илдеттер да келип чыгып атпайбы? Анан сиздер бул дартты кандай жолдор менен айыктырасыздар? Бул аллергия мындайча айтканда чума, 21-кылымдын чумасы деп да айтып кетип атат да. Бул бала өзү оорукчал болуп калды, аллерген болуп калды деп ата-эне ойлонбосун. Ойлобосун, балдар ушинтип калды деп. Балдар да ошондой кылган ата-эне. Айтып атам го, зачатияга чейин, түйүлдүк болгонго чейин, түйүлдүк убагында, курсагында жүргөн убакта тамакка эч көңүл бура отуруп, мына токсинди ошо курсагынан барып туруп киргизген. Аллергия бул токсин да, мындайча айтканда. Мына ошон үчүн балдарынаки диатез менен төрөлүп атканы, аллерген болуп турган териси оору бүтү, анан кийин анысы айланып туруп, астма, бронхиальный астма, азыр кичинекей балдар эмне деген жанагы аэрозоль менен жүрүп калган балдар бул толтура болуп, коркунуч мына ушул жакта жатат. Ошон үчүн дагы айтып атканым мен бизде бүгүнкү күнү биз уже алдын ала жатканы мен айтып бердим. Алдын ала биз иштейбиз, тамактануу туура жашып, патронаж кылып туруп үйрөтөбүз. Жанагындай браки семья, счастливая семья деген да өзүнчө биздин программабыз бар. Эми илдетке калып калгандарды биз алып келип туруп, мына бул жактан эң негизги ошо ички аппаратын тазалоо, жакшы баттар бар бизде. Мынакей Нургүл момун өзү колдонот, пайдаланып атат, ички аппараттарын сону кылып тазалап, керек болса энесине берип, эмчек аркылуу бергизип туруп тазалап, жакшынакай ички аппаратын, ашказанын тазалоо менен, жанагындай шлактардан, жанагындай токсиндерден. Андан тышкары канын тазалай турган нерселер бар. Керек болсо мынакей 5 жаштан ашып калган балдарды кичинекей канын чегип туруп, кан созуу, илгери кан чегүү дегенде бар болчу. Анан эң негизги шахтаны биз курдук, жакшы эң сонун аппараты менен концентрациясын илеби менен жакшынакай берип турган шахта. Абадан жакшы таасир берип атат. Мына ошондой комплексный биз ата-энесин кошо даярдап, ата-энеси менен балдары менен кошо жана сөзсүз дасторконуна көңүл бургузуп тургандан кийин ушундай. Бул өзү аллергияны апарып туруп бир жерге алып тез эле аяктыралым деп ойлобосун. Биз аллерголог, эндокринологторго жиберип атабыз. Тест кылсын, эмнеден болуп атат, абаданбы, чаңданбы, тамактанбы, тамактын кайсы түрүнөн биз илдениш керек ата-эне өзү. Анан ошого жараша анан балдарына мүнөздөп тамак бериш керек. Шахта деп калбадыңызбы? Көрөрмандарга түшүнүктүү болсун, бул кадимки туз бөлмөлөр ошондой. Туз бөлмө. Биз Россиядан ушу
Питерден алдырган бир сонун аппарат бар, аэрогенератор. Аны койгондо мындай тустун биз ичине кургак тусту салып коебуз, ушу биздин жанагындай бөлмөгө бул концентрация жетишиктүү түрдө чачып турат. Бул бардык башка шахтада боло бербейт. Керек болсо тиги Кочкорго барганда эле 5 адам бир помещение кирип туруп дем алса, кайра чыккандан 10 сааттан кийин кайра концентрация ордуна келет да. Ошон үчүн bizde al konsentrasiyasını sırası berip tura turgan жақсы шахтаны ачканбыз. Анан балдар ойнойт, ошол жерде жарым саат олтуруп, өпкөзүн ички аппаратын жанагындай тазалап, иммунитетти көтөрө турган мүмкүнчүлүк. Жөтөлүү менен, бронхиальный астма менен келишип атат, тери оору менен, иммунитеттин көтөрүү менен, керек болсо агрессивный балдар ушу шахта кирип туруп жакшынак болуп калганын көрүп атабыз керек болсо. Бул эми балдарга гана эмес, чоң адамдар деле алса болсо керек, э? Шақта ойынша қосымша жаңағы тері оорусунан башкасы дагы мисалы үчүн гиперактивный балдарга дагы киргенде аларда нерв системасын тынчтандырган дагы касиети бар экен. Аны биз көрүп атабыз. Киргенден кийин балдар жакшы эс алып, энесине жакшы сүйлөп калды деген дагы энелер болот да. Шактан чыккандан кийин балдарыбыз жакшы болуп атат дегендер бар. Мынакей бизге балдар келип атат. Бардык ошо аллергия деле ошо психика менен байланышкан. Психика балдардыкы. Бүгүнкү балдар тил албайт, кыжалат, уктабайт, тимен агрессивный, бирдекени уруп берет, тиштеп жиберет, ушундай толтура. Кыжалат болуп түнү менен уктабай чыккан эле балдарды мен ойлойм, калпайт туруп, педиатрияга алып келсе обязательно бирдекени капать этет, анан куят, дары берет, бирдекени пайдаланышат. Бул жанагы травма кылганын айтпай эле койгон, укол салып, андан тышкары химияны обязательно берет. Түн менен уктабаса, кыжалат болсо, бир жер ооруп атат, мынтип атат. А биз айтабыз, без никаких химия, жанагындай травма кылбай туруп, дем салуу менен балдар жакшынакай кыжалат болбой, жакшы уктап калып, жакшынакай тамактануу аппетити көтөрүлүп калганын байкап атабыз. Мына ошон үчүн бул жагында биз комплексно карап туруп, биз врачтар билбеген нерсени ачык айкын көргүзүп, педиатрларды алып келип, мынакей 3 педиатр иштейт бизде. Үчөө тең өз көзү менен көрүп, мынакей ушундай таң калышып атат. Ушундай метод абдан жакшы турбайбы деп. Болбосо канча балдарды жөндөн-жөнүнө зыян кылышып атат. Түшүнүктүү. Анан бүгүнкү күнү дагы бир актуалдуу маселе болуп жүрөт. Ошо жаш балдар төрөлгөндөн тарт эле дисплазия, ошол эле шал оорулары, же болбосо майтаман илдетине чалдып калып атышпайбы? Анан негизинен эле этаптар менен айтып өтсөңүздөр, кайсы уракта билинет ушул илдеттер бар экендиги, анан кандай жолдор менен айыктырса болот? Бул жерде мындай да, майтаманды 2 айдан баштап, 2 айында биз жаш балдарды 2 айында биз профосмотр өткөрөбүз. Ошол жерде хирург, ортопед, ошол жерде невропатолог, педиатр, окулист өзү баланы көзөмөлдөп карап көрүп, анан 2 айында бирок майтаманды коюш кыйын, бирок бирге чыкканда майтаманды койсо болот. Ал майтамандагы плоскостопия 1 степени, 2, 3 степендери бар. Ошого карап коюлат. Анын дарылоо ыкмасы ал массаж түрүндө болуш керек. Экинчиден бутуна ыңгайлуу болгон ортопедический обувь дейт, ошо ортопедиялык бут кийим кийиш керек. Анан ЛФК деп ошол гана жолдор менен гана аны дарылаш керек. Бирок бул деген процесс аябагындай көпкө созула турган, ата-эненин сабырдуулук менен аракет кылган бир тынымсыз эмгеги аркылуу гана боло турган бул процесс да. Сиздер ушул орунду деле карайсыздар, э? Ушул мынакей, бул ата-эне, эне особенно мына тылтый отурасыңар. Бирден, экиден диплом кучактап, мен окуп высший образование тылтый отурасыңар. А бирок ошол эле учурда балдарыңарга укалаганды билбейсиңер. Эң керектүү жакшы эне баласын өзү укалап, ошол эле дисплазия, плоскостопия, кривошея, сколиоз деген ооруларды керек болсо кичинекей корто боло турган балдарды узарта турган массаждарды үйрөнүп туруп, мынакей келечекти ойлоп туруп өздөрү кылышып атат. Ата эне турмак, ата дагы балага жакындоо менен ушунакей биз үйрөтүп атабыз. Мен айтып атканым химиясы жок, жана ашказанга ичин жакшы көптүрбөй ашказанды жакшы аш калыш үчүн башка турса эле эмне үчүн ата-эне үйрөнүш керек? Барып туруп азыр бизде педиатрыбыз бар, массаж кылган берсеңер, балаңар ыйлап баштайт. Эмне үчүн? Анткени ал чужая, таныбайт, халатчан, башка ыйлайт, ал таасири жакшы эмес. А эне болсо баса турса, үйүнө келсе эле, чыкса эле, которуп атканда, тосуп атканда, таманына, ичине, буттарына массаж кылса кандай сүйүнөт бала. Бул деген келечекти ойлогон эне. Ошол эле убакта бүгүн окуп алалы, ай мынча экен, анча экен, мынча күн экен, анан мынча сом экен деп тур сомун. А 5 жылдагы жанагы жырткан көнөңдүн санын эле алып көрчү, канча деген акча кетти. Аны эсепке кирбейт да. Кереги жок кесиптерди алат да, керектүү нерсени
ойлоп да койбойт. Келечекти ойлобойсуңар силер ата-эне. Ойлогула, келечек биздики. Балдарыңа карагыла, үйрөнгүлө ошо укалооду. Укалоо менен балдарыңардын иммунитетин көтөрсөңөр болот. Иммунитет демекчи, иммунитет деп эле жатабыз кайра-кайра. Иммунитетти ошо укалоо менен көтөрүп алса болот, мынакей далил педиатрлар. Ошон үчүн балага жакшы караш үчүн кичине да болсо акча сарптап, бир 10 миң омсуңду ыргытып коюп туруп укалоону үйрөнүп алгыла. Укалганды үйрөнүп алгыла деп калбадыңыз, биз билебиз, сиздерде Сенамед интегративдик борборунда укалоочулар бар экендигин, бирок алар ошо эгерде кайрылып, кызыгып, үйрөнөт элем дегендер болсо, сиздер үйрөтө бересиздерби? Эң сонун абалды үйрөткөн үчүн айтып атабыз да, биз келечегин ошон үчүн академияны түздүк да. Энелердин кантип энели болушту, кантип карашты, кантип тамактанышты, андан тышкары ушу укалоо, чоң укалоо, кичи укалоо ошо балдарга кантип карашты биз академия ачтык да силер үчүн. Сонун базасы менен жана илимдүү, мынакей Нургүл Момуновна высшая квалификация профессорлор, мыкты врачтар бүттүгүн үйрөтөт. Үйрөтөт, теориясында, практикасын эң сонун абалда үйрөнүп чыгып атат. Ооба, иммунитет деп да калдык. Анан негизи укалоодон сырткары кандай жолдор менен балдардын иммунитетин көтөрсөк болот? Укалоодон сырткардагы бизде мындай караганда эч кандай акча каражатын талап кылбаган абдан көп бизде бир мындай жолдор бар да. Бирок ошого биздин айрыкча энелер көңүл бурбайт да. Иммунитетти көтөрүү үчүн биринчи кезекте жана тамак аш, туура тамактануу, экинчи кезекте эшикке сейилге баланы таза абага чыгуу, алып чыгуу да. Бизге келген пациенттерден сурап опрос кылганда сурайсың да, ошондо бир күндө эмес бир жумада 10 күнгө чейин эшикке чыкпаган энелер бар экен. Эшикке чыккандан ээлинип жалкоолук менен чыкпагандар бар да. Анан ошол балдардын карасаң, ар биринде нехватка витамина D деп кыргызча ити деп коет, ити оорусу бар. Ошо балдардын аппетити жакшы эмес, ошо балдар часто ооруйт. Бир айда 3 жолу, 4 жолуга чейин ооругандар бар. Бир айда ошончо антибиотик алышып, баягы балдар аябагандай бир карап көрүп туруп, ошо балага ушунчалык бооруң ооруйт да. Анан кээде энелерге биз түшүндүрүү иштерин айтабыз, кээде көргөзүп да беребиз. Ошол иммунитетти көтөргөнгө ошондо биринчи тамактануу, экинчиден эшикке сейилдеп бала менен чыгуу, анан үчүнчүдө эненин мээрими, атанын көңүлү дагы балага аябагандай чоң бир эмоционалдык балага бир жардам берет да. Азыркы убакта биздин коомдо ата-энелер баягы баланын курсагы ток, ойноп атат, уктап атат деген гана майында калып калды, бирок ошого бала менен баягы тесный контакт болуп, ошо менен байланышып, ойноп бала менен ошону эметкенди биз унутуп атабыз. А бала деген эне менен ата көңүл бурганда, бул деген баягы эмоционалдык байланышты сезип, ата менен эненин болгон кандай эмесин, поддержкасын ошону сезет дагы, бала деген мындай чоң, мындай уверенный болуп, өзүн жакшы чоңойгон балдар болот да. Ошого да биз көңүл буруп, ата-энелерге биз сунуштайбыз, ата-энелерден биз талап кылабыз, балдарга жакшы көңүл буруңуздар. Себеби биздин бир 10 жыл, 15 жылдан кийин биздин коомго кандай жаштар келет деген бизде бир чоң көйгөй суроо туруп атат да азыркы убактачы. Ошонун бардыгы азыркы күндө биз бүгүнкү күндө ошого биз көңүл бурушубуз керек. Экинчиден, андан сырткардагы иммунитетти көтөрүүдө мына биздин клиникада Шайлик Дүйшөнүчтүн өзүнүн автордук методу менен бизде уникалдуу болгон метод менен биз иштейбиз. Бул методдун аналогу Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө жок. Бул медицинада бир прорыв деп койсок болот да. Ушул метод менен биз жаш балдарды дарылап, аябагандай чоң бир жыйынтык алып атабыз. Биз өзүбүз врач катары баягы билимге таянып караганда, ага биз кээде мындай таң калган сезимдер болот, бирок ушунчалык сонун жыйынтык берет. Себеби биздеги жасалган жана витаминдик комплекстер балдарды толук бойдон микроэлементтер менен, макроэлементтер менен, витаминдик комплекс менен толук бойдон баланын денесин камсыз кылат дагы, ар түрлүү ооруларга, ошол эле курч вирустук ооруларга, жада калса жанагы туберкулоздун ооруларына дагы бир эң жакшы жыйынтык менен келгендер болуп атат. Анан биз баягы дагы айта турган кеңеш, бала ооруп калганда баланы баса калып укол сайып, же аптекадан дары бербей, ошол табигый жакка да ыкташ керек да. Табигый жакка ыктап, ошол жакшы мындай балага зыян келбей турган жагына да көңүл буруш керек. Түшүнүктүү. Балага жакшы карагыла деп атпайбы, эми кара десе карап атабыз го деген ойлор болушу мүмкүн да. Мынакей ата-эне айтат да, баласы бирдекени ляпнет дейт да, буну каяктан билет ай деп туруп ата-энесин сөйлөн. Анткени бала тетиякта ойноп жүрүп эле бири сүйлөшүп атканын баарын бияка запис ал ойноп атат, укпайт деп ойлобогула. Дагы да айтып кеттим, эгерде карабасаңар дагы балдарыңардын көзүнчө талашып тартышпагыла, жаман сөздөрдү катуу сүйлөбөгүлө. Балдардын денесине, жүрөгүнө сиңип атат.
ар бир сөзүңөр канча адамдар, канча эрди катын отуруп баланын көзүнчө канча талаш тартыш болуп атат. Карабасаңар дагы ошо талаш тартышыңарды токтоткулачы деп айтып кетмек элем да. Муну маани беришпейт да буга. Түшүнүктүү. Интегративдик метод дегениңиздерден улам суроо бергим келип турат. Деги эле ошо баланы сүннөткө отургузуу жаатына да токтолуп өтсөңүз агай. Динде кандай айтылган, мунун канчалык деңгээлде пайдалуу жагы бар, канча жаштан канча жашка чейинки аралыкта сүннөткө отургузуп жетишиш керек ата-энелер? Сүннөткө отургузуу өзү айтып атат, сүннөт демек бул биз клиникалык сүннөт тамагы болгондон кийин бул баланы да сүннөткө отургузду четке калтырбай, буну дагы биз киргиздик эң жакшы абалда. Эгерде мурда больницаларда эле, ошол эле детский клиникада боло, урологияда ошол жака апарып туруп сүннөткө отургузуп, дагы жакшы ошол жака отурсаңар. Болбосо жанагындай кыдырып үйгө барып туруп сүннөткө отурускандар бул практика болуп келатат Кыргызыбызда. Муну токтотушубуз керек. Сүннөт отуруу бул өзүнчө эле операция. Бүгүнкү күнү инфекция илгери го, балким номер прошел дейт да, өткөт жакшы эле болчу эле, илгери эле минтип эле койчу эле, ал илгери болчу. Бүгүнкү күнү инфекциянын 1000 эсе көбөйгөнүн байкап атабыз. Ошон үчүн иммунитети балдарга түшүп кеткендиктен муну этияттык менен жакшылап ушу тажрыйбалуу мыкты врачтар жазбаса болбойт. Бизде ошондой клиниканы ачтык, манипуляционныйга тажрыйбасы күчтүү врачтар, ал жерде асептик, антисептика, анальгетик, наркозный аппарат, бүттүгүн эрежесин жана инструменттердин бардыгы дистилляция өтүп туруп, обработка, стерилизация болуп туруп, мына ушундай биз ыкма менен бүгүн балдарды отургузуп атабыз. Бүгүнкү күнү биздики кымбат эмес. Биз акция болуп жаңы башталган үчүн Арсан эле келип туруп отурсуп, кичине көргүлө биздикин кандай болуп атат. Жанагы 3-чү детский дейби, жалдагы отурсуп аткан врачтарыңа дейби салыштыргыла, биздики эч убакта кем болбойт. Ашып кетсе ашып кетер, биздики жанагындай кесипкей жагынан, жана шарты жагынан ашса ашат, кемейт. Канча жашында отургузуш керек негизи? Төрөлгөндөн кийин 7 күндөн эле баштап 7 күндөн баштап 70-ке чыкканга чейин эле отургузабыз. Баланын курагын өткөзүлсө билбей калып, барса болот экен да демек. Мына 7 күндө жакында мен баламды отургуздум. 7 күн дегенде кичине биякта врачка көрүнсө кичине жылтууга бар дейт. Кичине ошону токтотуп, 1 айдан кийин отургузуп койдум, эң жакшы абалда. Ушунакай болуп калды, 3 айга чыгып. Демек, канчалык эрте отургузса, ошончо. Канчалык эрте болсо, баланын териси назик болгончо тез айгат. Ошон үчүн мындай убакыт өткөрбөй, эртерээк сүннөткө отургузса жакшыраак болот. Терисинен да тышкары, мына жакында 3 клиникада паника чыктыктыңарбы? Эмне үчүн бала өлүп калды? Мен ойлойм, ал стресс, психически көбүнчө жабыркады ал балачы. 7 жаштагы бала элестетсеңер, операция чочогун кесет десе, ал жөн эле ушундай элестети барды, түүнөн кесип салып өлөт экем деп. Мына ошон үчүн бул психика жагынан утулду, бул баланы уткурдук. Экинчи жагынан балким жанагындай ошибка бардыр. Мынакей 3 жаштан ашып калгандан кийин психика жагынан жабыркап калат, ага соспогула. Баланы жаңы төрөлгөндө отурса эчтеке билбейт, кийин ал кайра жакшы болот. Эне деген спокойный, эми 3 жашка отурсабыз, аны эне да переживать этип ойлонор, ал да ооручал болуп калат да. Анткени көрүп атасыңар, 3 жаштан ашкандан кийин отурсканда истерика, бала деген ошо отурскандан кийин уктабай калганын байкап атасыңар, кыжалат болгонун байкап атасыңар, тамак ичпей, абдан көп ыйлак болуп калганын байкап атасыңар. Бул психика жагынан уже таасир берип, бул жагы дагы жакшы эмес да. Бул тескери таасир берет, башка ооруларды да косуп жибериши мүмкүн да. И анан калып калат түбөлүккө психика. Ошол страх калып калат дагы, жүрөгү түштү, анан коркот, анан тияка киргенден коркот, караңкыдан коркот, жанында жүрөт, чыкпайт, мына ошодон эмне үчүн дегенде ушул жагында себеби бар да. Түшүнүктүү. Сизге суроо узаткым келип турат, деги эле мына бүгүнкү күндө балдар арасында тили кеч чыккандагы балдар болуп атпайбы? Анан буга эмне себеп болуп атат? Анан канча жаштан канча жашка чейинки аралыкта тилдин чыгуусу багы мындайча айтканда нормага туура келет да. Анан эмне кайсы убакта кайрылыш керек, кандай кылып анын тилин эртерээк чыгарганга аракет кылыш керек? Азыркы убакта ошо сиз айткан көйгөй боюнча биздин клиникага абдан көп балдар келишет. Задержка речи деп тили кеч чыккан балдар. А так нормада жаш баланыкы 3 жаштан кийин биз көйгөй деп эсептеп баштайбыз. 3 жашка чейин ал деген баягы жашына жараша ал 3 жашка чейин ал көйгөй болуп эсептелбейт. 3 жаштан кийин эгерде бала сүйлөбөсө, 1-2 сүйлөм айта албаса,
толық ойын айта албаса, ошондан биз задержка речи деп ошо балдар менен биз иштеп баштайбыз. Бунун себеби абдан көп. Биринчи бул деген ошол жанагы психологиялык жактан бала жабыркандар көбүрөөк болот. Жанагы травма алгандар, үйүндө атмосфера жакшы болбой, үйүндө уруш көп болгон балдарда дагы ошондой задержка речи деп ошол убактанда көп болот. Анан биздин метод менен ушул көйгөй боюнча келип, аябагандай жакшы жыйынтык алгандар бар. Керек болсо ушу биздин клиниканын методикасын баарыңыздар билесиздер. Сиздер айтып кеттим деп атпайсызбы? Бизде жанагы 3 этап менен дарылайбыз. Бул биринчи этап рукия деп дем салууга жиберебиз. Ал жака биздин даже ошол башка клиниканын логопедтери бизге жиберет, ошол жака барып дем салдыргыла деп. Экинчи этап биз витаминдик комплекс менен дарылайбыз. Үчүнчү этап, жанагы үчүнчү этап айткандай, хиджама деп кан аркылуу дагы балдардын ашыкча токсин шлактарын денесине жана уктап калган нервтердин импульстарын ойготуп дагы ошол аркылуу дагы биз аракет кылып атабыз. Үчүнчү күнү сүйлөп калган балдар дагы болгон. Көлдөн келген 9 жаштагы кыз үчүнчү күн демден кийин бизге келгенде ошо эне атасы айтып, сүйүнчүрөп, тили чыгып баштады деген дагы болот. Ошондуктан бул дагы аябагандай чоң көйгөй ар тараптан болот да, бул дагы көбүнчө бул ушул психосоматикалык жактан болот. Агай, убактыбыз аз гана калыптыр, ошол себептен кыскача эле жооп бере өтсөңүз болот. Дейли НРС оорусундагы карайсыздарбы? Бул ооруда актуалдуу. Эми азыр айтып кыскача айтайын. НРС болобу, эпилепсиясы болобу, задержка речи болобу, бардыгы психикага байланышып атат дегенден бүгүнкү күнү медицина алсыз болуп, аны дарылай албай аткандан кийин айтып атам, анда бизге келгиле. Эмне үчүн бизге келгиле? Биз ошо психиканын жагын эң негизги дем салуу менен гана сонун эффектилерди көрүп атабыз да. Ошо дем салуу бул Курандагы окулган нерсе менен жакшы болгонду көз менен көргөндөр толтуруп алып атат. Мына ошон үчүн бүгүнкү күнү мына кыргыздар өзүңөр билесиңер. Өзгөчө наристе балдар көз тийүү деген бар. Көзү уп калыптыр, суу кирип кеттир, сыйкыр болуп кеттир, шайтан илешип кеттир. Мына ата-энесине кошо дем салганда бала жакшы болуп атат. Балага наристеге ата-энесинин шайтандар көбүрөөк таасир берип атат. Андыктан ата-энеси ким менен көбүрөөк жатат, ким менен көбүрөөк жүрөт, атасы, апасы кошо дем салдырсаңар, мынакей баласына дем салып туруп, апасы оңкосунан сайып титиреп качылдап кузуп жатып калгандарын байкап атабыз. Мына ошон үчүн мен дагы айтам. Комплексный психика болгондон кийин, психика деп айткандан кийин эч кандай дары эмес психикага. Жана эпилепсияга дагы жанагы психика эпилепсиктерди дагы дем салганда жакшы болуп атпайбы? Ошол сыяктуу биз айтабыз, эң негизги дем салдыргыла, ата-энесиңер кошо салдыргыла. Түшүнүктүү. Анан көрөрмандарга буга чейин сиздерде келет деп анонс кылганыбызда мындай суроо түшкөндө, балага ысым коюу боюнчачы, ысым коюлган экен, анан кийин документте башка ат жазылып калып, анан көпчүлүк ошол ат менен атап жүрүшөт. Эгерде көзү өтүп кетсе, жаназа кайсы атка окулушу керек деген суроо. Бул жерде проблема жок. Ысым кагазда жүрөсүн, кандай болбосун. Пускай Петров, Метров. Ысымына ниет коюптур. Мен ошо Аллах ошо ысы менен чакырат экен. Баланчанын баланчы ысы деген Аллах сүйгөн аттарды коем деп ниети менен Аллах сүйгөн атты койсо, мына ошон менен жаназада окулат, ошон менен чакырылат. Түшүнүктүү. Анан дагы бир суроо, көпчүлүк энелер жасалма сүт менен азыктандырууга да өтө ачпай дейле, динде кандай каралган, анан дейле ушул жасалма сүт менен азыктанган бала менен мындай эненин сүтү менен азыктанган баланын ден соолугу туурасында кыскача айтып өтсөңүз. Өзү мындай азыркы убактарда медицина көп нерсени динден алып баштады. Баланы 2 жашка чейин эмизүү деген азыр закон чыккан. 2 жашка чейин эненин эмчегинин сүтүн эмизүү аркылуу деген закон чыккан. Ал эми динде дагы ошондой айтылат, 2 жашка чейин эмизүү керек деп. Эмизүүнүн абдан көп мындай артыкчылыктары бар. Бирок тилекке каршы азыркы убакта эне аталар, айрыкча жаш кыздар ошол эмизбегенге аракет кылып атат. Алар деген даяр тамакты бергенге аракет кылып атат. Ошондой энелерге мен келген дайым айтам да, менчи макул, сен сатып алып атасың, балага берип атасың, бирок бул жерде бир нерсе жок дейм да. Алар эмне жеке, бул жакта бардыгы бар дейт. Бул жерде эненин мээрими жок, эненин сүйүүсү жок дейм. Сен балага тамак жасап атканда, балага ботко жасап атканда, сен балам жесин деп, ошону сен мээримди төгүп, ошону жасайсың, ошондой материнской любви даяр тамакта жок деп айтам. Ошондуктан 6 айга чейин балдарды эмизүү зарыл. 6 айдан кийин баланын ашказаны кошумча тамакка зарыл болуп калат. Ошол убактан кийин үй шартында
уктурганда энелер тамак кылып балага ботколорду өз жеген тамактардан, биздин Кыргызстанда табигый тамактардан бергенге аракет кылыш керек. Түшүнүктүү. Фигурасын сактап не алат экен? Фигурасы менен күйөөүн сактап калам деп ойлоп атат да. А күйөөлөр качып эле кетет. Андан соң фигуралар толтура. Балдарыңар сактагыла анан көрүп. Жанагы аминокислота баары жана кошумча тамакта жок. Тетрапак бул сүттү атабаш керек. Аны жанагы добавка, химия, наркы берки пальма масло деп деле атап кетсеңер болот. Сүт деле эмес, ал жөн эле жазалма бирдеке да. Да кошумча айтчу нерсе бул жерде эненин сүтүнүн айырмачылыгын айтсак, эгерде эненин сүтү мындайда кыш кезинде эненин сүтүндө май көп болот. Ал эми жай кезинде суу көп болот дагы, балага керек болгон нерсенин баарын эненин сүтү аркылуу гана бала алынат. Демек эненин сүтүнөн өтөр тамак жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн сиздер дабагер көрсөтүүсү менен биргеликте эле балдар оорулары жана балдардын ооруларын алдын алуу туурасындагы маекке болдуңуздар. Ал эми бүгүн бизге конокко Шайлообек Үркүнбаев, Сенамет интегративдик медициналык борборунун жетекчиси жана ошондой эле Нургүл Сооронбаева, Сенамет интегративдик медициналык борборунун педиатры конокко келди. Сиздерге чоң рахмат убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Кийинки аптадан амандашканча саламатта туруңуздар.